Мекенибизде saat 18. Bishkek Чүй FM 100.5, Ысыкөл FM 88.8, Токтогул FM 88.3, Талас FM 89.8, Нарын FM 87.5 жыштыктарынан уга аласыздар. Окей радиосу үй бүлөлүк радио. Ден соолук акылдуу адамдын энчиси. Иммунитет программасына кош келиңиз. Кутман кушубак кечиңиздер менен сүйүктүү угармандар, бардык замандаштарыбызга ысык салам жана сиздер менен кайрадан куттуу кечибизде үн алышканыма кубанычтамын. Аты жөнүм Айнура Миназарова. Достор, иммунитет уктуруусу жана биз саатыбыздын башында эле дүйнөнү көрккө бөлүп, дүйнөгө тынчтык алып келип, сүйүү эмне экенин көргөзүп турган бардык аял затын апаларыбызды, жекелерди, сиңдилерди, жалпы аял заты бүгүнкү эл аралык майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Эгер аял жок болсо, анда дүйнө кандай болмок элестетиш кыйын. Ошондуктан сиздер бар, биз бактылуубуз, сиздер бар, биздин бактыбыз толук. Бар болуңуздар, ушул майрам дагы да майрамга уланып, эң башкысы кайсы гана учур, кайсы гана күн болбосун, бир гана 8-мартта эмес, дайыма жүрөгүңүздөргө тынчтык болсун, жана оорутуңуздардан жылмаюу кетпесин. Майрамыңыздар менен достор. Иммунитет уктуруусунун бүгүнкү чыгарылышында бизде бир бүгүн башкача салттуу чыгарылыштан башкачараак, өзгөчөрөөк болмокчу. Эмне себептен дегенде, айымдар өзгөчө биле берсе, бизге карьера менен үй бүлөнү айкалыштырыш кыйыныраак келет. Негизи аял болуп туруп баардык нерсени алып кетиш өтө эле кыйыныраак. Бизде энергия көбүрөөк кетеби айтор билбейм. Алдыда конокторубуздан кененирээк угабыз. Башында эле мен өзүм мактап, аял затын мактабай кой турайын. Анан ооба бул чын же жок, бул чын эмес дей турган агабыз бар төрүбүздө. Бүгүн биздин төрүбүздө баардык үй бүлөсү менен ар бир мүчөсү, келин уулдарынан бери, келинини, күйөө балдарынан бери дары ушул дарыгердик жаатан эмгектенип келген, дал ушул жаатта эмгектенип, ушул кесипти аркалаган үй бүлөбүз алдыда сиздер менен таанышабыз жана албетте айымдар баарыңыздарды күтөбүз. Анткени кандай кылса болот, эмне кылып айкалыштырыш керек, менин ушундай кыялым бар эле деген сөзсүз түрдө ар бирибизде суроолор бар. Мына ушул суроолорду берип, кенен кесир кеңеш алып кетсеңиздер болот. Мен болсо достор, сиздер менен саатыбыздын эң эле башында бир музыкалык чыгарма коюп, саатыбызды ачып алалы. Андан соң бул саатта конокторду кошобуз. Биз менен бирге болуңуздар. Эзилип бүттүм Бекжан Темирхандан. Агарып аткан таңым элең сен, жашоодон тапкан багым элең сен. Сен сүйөмүн, сени күтөмүн, эзилип бүттүм, эзилип бүттүм. Алтыным өзүңдү күттүм, кайдасың асылым азыр. Seni sүйөмүn, seni күтөмүн, сен деп соготкон менин жүрөгүм. Үмүттүн шамын өчүрүп барам, кыйнадың жанды. Эзилип бүттүм, алтыным өзүңдү күттүм, кайдасың асылым азыр. Сагындым көзүңдү гүлүм, эзилип бүттүм, алтыным өзүңдү күттүм.
жаңылыктарды Окей радиосунан угуңуздар. Дагы бир жолу салам. Бардык угармандарыбыз менен амандашып, бүгүнкү майрамдык эфирибизди баштадык, достор. Сиздерге кааларыбыз албетте айымдар дайым бар болуңуздар. Анан бүгүнкү конокторубузду тааныштыра турган болсом, ошол кесибин дагы үй бүлөлүк жашоосун бардыгын айкалыштырып келген мыкты, үлгүлүү үй бүлөлөрдү биздин төрүбүздө. Үй бүлөлөр деген бекер эмес, анткени ата эне жана алардын эң кичүү эрке баласы биздин төрүбүздө. Эң эле алгач Термечиков Токтубек Мурзакулович агабыз менен тааныштыра кетейин. Улуттук госпиталда шашылыш кабыл алуу жана операция жасоочу урология бөлүмүнүн бөлүм башчысы. Кутман кечиңиз менен. Кутман кечиңиз, рахмат. Саламатсызбы, байке? Саламатчы. Маанайыңыз жакшыбы? Жакшы, абдан жакшы. Өзүңүздүн командаңызды ичтеп алып келип бергениңиз үчүн рахмат. Саатыбыздын башында эле рахмат айткым келет. Анан агабыздын жарымы болгон татынакай ажарлуу айым төрүбүздө Тасымбекова Айгүл Назаралиевна мамлекеттик бала жана энени коргоо борборунун жантандыруу бөлүмүнүн дарыгер неонатологу. Кутман кечиңиз менен. Саламатсыңарбы? Майрамыңыз менен эжеке. Рахмат. Майрамыңыз кут болсун. Рахмат. Ошол майрамдардын даалайын тосуп жүрө бериңиз. Эң башкысы күндө майрам, күндө той болсун, Жакындарыбыз аман, үй бүлөбүздө тынчтык болсо, бул күндө майрам эмеспи? Майрамыңыз кут болсун. Анан бизде кичүү уул төрүбүздө Мурзакулов Тилек Токтобекович медициналык академиянын дарылоо факультетинин 2 курсунун студенти. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кандайсыз, иштериңиз? Жакшы, абдан жакшы, рахмат. Сизден сурайынчы дароо эле, Тилек мырза, врач болбосоң контрагыңды төлөбөйм деп айтышкан эмес беле үйдөн? Жок, андай болгон эмес. Эмне себептен дарыгер болоюн деген чечим кабыл алдыңыз? Себеби мен кичинекей кезимден бери ата энемди карап, ушуну сыймыктанып, мен дагы чоңойгондо врач болом деген өзүмдүн максатым бар эле. Ошол бойдон бери келатам. Анан ошол эле өзүңүзгө кесиптеш кыздарга анан көз салып атасыз, келинчегим да врач болсун деп. Буйруса ошону каалайм го. Жакшы. Байке, Токтубек мырза, канча уул, канча кызыңыздар бар? Саламатсыздар, дагы жолу мен ушурдан пайдаланып радио угармандарды, сизди, жалпы айымдарды бүгүнкү шаркылаган 8 март эл аралык майрам менен куттап кетмекчимин. Чоң рахмат. Жүзүңүздөрдөн эч качан күлкү кетпесин, ден соолукта болуңуздар. Ар дайым жаз майрамда жаркылдап жүрөсүңүздөргө мен чын жүрөгүмдөн тилектешмин. Чоң рахмат, чоң рахмат. Анда айта кетсеңиз, канча уул, канча кызды тарбиялап отурасыздар? Биздин үй бүлө боюнча айта турган болсок, 3 кыз, 1 уулубуз бар. Кыздарым айта турган болсом, эң биринчиси экономика жагына кетти. Экинчи кызым тоже медик, акушер-гинеколог. 3-чү кызым 4-чү курсту бүтүп атат, Стомфакта, медакадемияда 4-чү курсту окуйт. Анан эң кичи уулум да биздин жолубузду жолдоп, дарылоо факультетинде 2-чү курсунда окуйт. Жакшы. Балдарым, менин жолумду жолдосоңор жаман болбойсуңар. Көрдүңөр, мен жакшы киши болдум. Ушул эле жакка окугула дегендей күндүр болду беле сиздерде? Же өздөрү эле каалап тандаштыбы? Өздөрү эле каалап тандашты. Биз антип биздин кесип чындап келгенде жакшы жактары да бар, кыйынчылыктар да көп кездешет, өтө оор. Менин кесибим хирургия тарабына болгондуктан баягы түнкү чакыруулар, операциялар. Бирок элге жардам берип, онтоп кыйналып келгендердин жашнакы болуп кеткенин көрүп, ошолорду кубанып, анан балдарым да, кыздарым да 2 жакка чыкканда, айылга барганда, бизден дарыланып, операция болгон, жарандар жуулуп калып, жакшы маанайда тосуп алат да. Анан ошонун баарын мен балдарым көрүп, медик болгон жакшы турбайбы? Кыргызстандын 7 дубанына барсаң көчөдө калбайт экенсиң деп. Сөзсүз бир тааныш жолугат да. Ар дайым сурматта, баягы бир кайсыр убактарда биз жардам көрсөткөндөрдү унутпай, ошол себептен тандадым деп ойлойм да. Негизи эле ушул медицина тармагы эң ардактуу кесиптердин бири. Менин бул жеке баам, бул баардык кесиптердин ичинен мен 1-чи орунга коет элем да. Анткени баягы Кудайдан кийин дарыгер деп бекер айтылган эмес, Эң биринчи баягы Кудайдын буйругу болот экен, анан кийин эле экинчи жашооң, экинчи сенин өмүрүң бул дарыгерлердин колунда. Ошондуктан сиздерге, ишиңиздерге, эмгегиңиздерге таазим. Мен да бала чактан абдан дарыгер болгум келчү. Анан кийин эмне болду билбейм, бирок журналистика тарапка кеттим. Азыр деле ойлоп калам да, окусамбы десем, жолдошум айтат, пенсияга чыкканда бүтүп каласың, мейли окусаң оку депчи. Анан тамашалап калат ошентип, бирок эң сонун кесип.
Сизден сурагым келип турат эжеке. Ошол канча жыл болду дегениңиздерде жогоруда 30 жылга жакын Түтөн булаттык дедиңиздер, 91-жылдан бери эмгектенип келеткенсиздер. Ошондо окууну бүтүп эле баш кошкон окшойсуздар. Ооба. Окууну бүтүп эле баш кошконбуз. Анан кийин эми өзүңөр билесиңер, аял киши балдар төрөлгөндөн кийин балдар менен отурам. Балдар анан кичине чоңойгондон кийин ишке чыкканга аракет кылып, негизинде мен өзүм ишимди аябай жактырам да, өзүмдүн профессиямды. Анан жолдошум деле мага бардык жактан поддержка кылып атты. Эки кызым ошондо удаа төрөлүп калган болчу, 1 жаш эле ортосу. Анан ошондо экинчиси 1,5 жаш болгондо өзүм чыдабай ишке чыгам деп болбой жумушка чыгып алгам. Андан кийин жакшы иштеп жүрүп, кайра эле баланы сагынат экенсиң, 6 жыл ортосу 6 жылдан кийин кайра дагы пландаштырып, кайра дагы кызды болдук. Анан ошол кыздан кийин дагы кайра эле удаа, мен өзүм планым боюнча ушул удаа төрөп туруп эле анан кайра жумушка чыгып кетейин деген ой болдубу билбейм ошол жаш кезде. Анан ошон үчүн булар ошо кичүү балам экөө тоже удаа. Анан кийин булардан кийин дагы эле шашып эле жумушка чыгайынчы деп эле жолдошуман уруксат сурап эле жумушка чыгып кеттим. Неденде өз ишимди аябай жакшы көрөм. Сүйөсүз. Мен абдан сизге баа берип отурам. Негизи аял заты катары мен түшүнөм да, карьераны дагы, жумушту, бала чаканы, үй бүлөнүн түйшүгүн баарын көтөрүп кетиш кыйын. Мисалы, жумуштан келгенден кийин элементардык түрдө кечки эмне тамак жасайм деген түштөн кийин түйшөлүү башталат. Балам бир аз ырколуп калыптыр, конок келет, конокко бармай, ал бул кир болот эле. Үйдүн түйшүгү түмөн го өзү элечи. Анан ал жака дагы ошол кесипти аркалап кетиш өтө эле кыйын болду болуш керек. Кыйын деп айтмакмын. Анан сизден ошо сурагым келип атат да. Байкем кандай поддержка кылып, кандай колдоо көргөзүп берди? Кантип ушунун баардыгына жетиштиңиздер? 4 баланы тарбиялап, анан 30 жылдан бери бул жаатта эмгектенип, кичинекей наристелер менен дагы иштешип. Кандай кыйынчылыктар болду ушул жолу карьераңызда, жашооңузда, эмгек жолуңузда? Турмушту оңой деп айта албайм. Баланы багыш өтө эле оор. Бирок мен өзүм медик болгон үчүн мен мындай кыйналган жокмун. Балдарды жашынакай эле оорутпай чоңойттук. Жолдошум болсо ар дайым мага поддержка кылып, жумуштан келгенде көрөт да, кээде балдар менен тияка бияка жетишпей эметкенде дагы өзү жардамдашып, кайра үй акатында, үй акатын ошо мени мындай кол аралашып кетпесе дагы тил менен мени мактап, ой жакшы, баары жакшы деп. Байкем билет экен да. Поддержка кылган үчүн ушунун баарын жеңдим деп ойлойм да менчи. Бардык жактан, эч жактан кем кылбай, бардык жактан мени поддержка кылып турганына азыр деле мен аябай чоң кубанычтамын да. Азыр деле мени жакшынакай поддержка кылат. Өз үй бүлөдө ошо эки киши, ошо аял менен күйөөсү бири-бирин поддержка кылып, бири-бирин сыйлап турса, үй бүлө бактылуу болот деп ойлойм да. Жакшы. Негизи элечи ошол эмгек жолдо бул медицина менен милиция тармагында иштегендерге кыйыныраак го, мисалы күнбү түнбү сен каалаган жака, каалаган учурда чакырып алышат. Мындай үй бүлөдө тарбияланыш сизге кандай болду, Тилек мырза? Ата энеңиз бир күнү бар, 2 күн үйдө жок, же 2 күн бар, 3-чү күнү жок болгон учурларда кандай болот экен негизи? Мындай айтсам, мындай нерсе аябай көп эле болчу. Жаш кезимде байкап жүргөм, садикте болгондо, же болбосо 1-2 класстарда эле жүргөндө, ар кандай командировка болуп калат, ата энем чакырып калчу. Кетишет. Кетишет анан. Биз кеттик деп алып. Үйдө кээ бир кезде эжелер менен калып калчумун. Бирок дайыма чакырып калганда ар кандай болчу. Кээде атам кетип калчу командировкага, мамам менен калчу. Же болбосо, жанымда, то есть постоянно бар болчу да. Же болбосо атам же мамам жанында болчу. Эми баары бир делечи, мисалы дайыма ата энеси жанында жүргөн бала менен ата энеси көбүрөөк жанында жүрбөгөн балдардын айырмачылыгы болот да. Бир психологиялык жактан кандай бир ачкачылык деп кой, эмоционалдык, ошол сыяктуу нерсе болду беле? Мисалы көңүл буруу жетишсиз болуп, же кантип ошол нерсени толукташчу? Кандай десем, андай нерсени эч качан эметкен эмесмин, өзүмө сезген эмесмин. Себеби ата эне менен, ошо үй бүлө менен көп чогулчук биз. Көп чогулуп, дайыма топого чыгып, же болбосо алыс жактарга чыгып, эс алып дегендей, эжелерибиз менен чогулуп, чоң апама барып, айылга барып, көп ошентип чогулуп жүрчүк. Эжелерим бар болчу да өзүңдө. Эжелерим анда бар болчу да. Жакшы. Азыркы эжелерим күйөөгө тийип кеткен.
Эми жалгызсыз азыр үйдө? Жок, бир эжем калды. Бир эжеңиз бар. Жакшы. Чыгарым Жакында мен өзүм кызымдан сурап калдым да, кызым чоңойгондо журналист болбойсуңбу? Мен сага майда чүйдөлөрдү үйрөтөм, радиодо иштегенди үйрөтөм десем, нет, мама, никогда дейт. Неге десем, сен кечке эле жумуш деп жүрө бересиң деди да. Анан мен мындайгыды каалабайм дейт. Мен үйдө отуруп эле акча тапкан жумушту каалайм депчи. Анан кээде бул кесибибиз балдардын көкөйүнө тиет, кээде тескерисинче мындай бир сыймыктанууну пайда кылат экен. Анан мен сиздерге аябай баа берип атам. Балдарыңыздарга сыймыктанууну, ушундай бир умтулууну пайда кылып, жүрөгүнө ушул жакшы нерсени сала алыптырсыздар да. Анткени эми баарыбыз билебиз, медицина жааты адамдар менен иштешкендиктен, алардын ден соолугу үчүн жоопкерчиликтүү болгондуктан чоң кыйынчылыктар эмеспи? Токтоек мырза, ошол эмгек жолуңузда кандай кыйынчылыктар болду? Үй бүлө күткөндөн кийин негизи кандай кыйынчылыктар болду? Мүмкүн баардык тарабын айта кетесиз, акчасы аз деп, мүмкүн жумуш убактын көбүрөөкү алып коет убактыңды деп, ушу баардык жааттан айта берсеңиз. Эми чынын айтканда кыйынчылыктар көп эле болду. Экөө жаңы үйлөнүп, квартирада турчук, жашай турган жерибиз жок. Жанагы биринчи кызды болуп калдык. Жашаган жерибиз квартирада. Анан экинчи төрөлгөндөн кийин кээде мен дежурство кетем, мен дежурство өткөндө экөөбүздүн дежурствобуз параллельно болуп калат да. Келинчегимдики дежурство болуп калат, меники болуп калганда бири-бирден алып кеткен күндөр болду. Балдарды алып кетип, улуу кызым мен алып кетишим. Кичинекей халат тигип берип, фонендоскоп кийгизип, жумушка дежурство чогулуп барып. Канча жаш эле ал? 2 жаштын тегерегинде го, ошондо алып барып, экинчиси 1 жашта. Майрам күндөрү, суббота күндөрү таштай турган эч ким жок. Ата-энебиз алыста. Ошондо көп эле күндөр өттү. Баягы бизде улуу урматтуу биздин жанагы Мамед Мамакеевич айткандай, канча кыйналсаң өзүрүң көрөсүң деген сөз бекер эмес экен да. Чыдаш керек экен, сабырдуу болуш керек экен да. Көп эле кыйынчылыктар болду. Ошолордон бөлүшүп берсеңиздер, мүмкүн толуктап турасыз. Эсимде буларына айтсам. Эми ушу айтып атпаймынбы, мен өзүм жумушка кызыгып бат эле чыгып, бир жагынан бат өзүм чыккым да келди, экинчиден врачтар жетишпей, жумуштан да өздөрү чакырып чыгыңызчы, биз кыйналып кеттик деген үчүн дагы жумушка чыкканга туура келген да. Анан балдарды действительно кичинекейди ал убакта садикке бере албайбыз. Араң эле 1 жаш 3 ай болчу да. Анан кийин ошондо жолдошум айткандай дежурстволор совпадать этип калганда чоңурагын алып кетип, кичинекейин еще эмизген үчүн мен ала кетишимин. Анан ал жактан эптеп эбин таап иштеп, жаныңызда алып жүрчү элеңиз, кантпакчы элеңиз? Анын айласынан да тиги чоң апалары болсо, багышкан киши болсо жакшы болмок. Жок болгон үчүн, алыс алар өздөрү менен болгон үчүн айласынан, бул дагы турмуштун эмеси да. Мисалы мен азыр иштеп атканда кээ бирлер ошентип, ой, кантем, тигинтем деп ыйлактайт да. Эмнегедир биз ал убакта ыйлаган бышык болчусуңар. Ыйлактаган эмеспиз да. Эмнегедир өзүбүзгө ишенгенбиз. Может быть, ошол жолдошум жардамдашкан үчүнбү баарын жеңдим да. Мен азыр ушул убакыт өтүп кеткенден кийин артымды карап ошолорду эстесем, мен мындай кыйналдым деп айта албайм да эмнегедир. Болбосо убагында ыйлаган күндөр да болгон. Ыйлачумун мен деле ошо мынтип атат, анан тигинтип атат, мындай болуп атат, жетишпейт, анан жумуштан, дежурстводан уктабай чарчап келгенде, эми биздики медиктердин билесиңер да, түнбөй уктабайсың, анан чарчап келдим деп ыйлайсың да, билбейм, ошону азыр убагында мынтип артты карап эметсем, мындай кыйналдым деп эч эмете албайм да, айта албайм. Мүмкүн өтүп кеткенден кийин, жемуш өтүп кеткенге убагында жакшы эле ыйлаганбыз. Ошондо сиз эмчектеги кичинекей 1,5 жаш, анан 2 жаштагы кызыңыз менен үйдө калчусуз, эжем дежурствого кеткенде. Аны кантпакчы элеңиз, кичинекей 1,5 жаштагы балаңызды? Карап көрсөм, жана альбомдо да карайбыз да. Карасам, бизге Три мушкетер деп туугандар ат коюп койгон. Экөөмүз сала алам, бүт паркта жүргөн, музейге, кинотеатрларга абдан сүрөттөр көп экен да. Анан азыр өздөрү да айтып коет, мама, сиз эмне көрүнбөйсүз, атам менен жүргөн турбайсызбы, сиз эмне чыкчы эмесписиңиз депчи. Өздөрү да көп эстейт. Бул кийинкилерине көп музейге тиги жака заманда өзгөрүп кетти, бул жака музей десе көп деле маани беришпейт да. Чоң экөө уда болгон үчүн мен абдан көп жүрүштү. Азыр ошо кыздар канчада? Азыр чоңу улусу 28 жашты, кичинекей 27. 28-де 2 балалуу, 2 балалуу. Анан кийин 27. Ал 1 балалуу, жакында көз жарган турат, Кудай буйруса да экинчисин. Жакшы, аман эсен көз жарып алсын.
Жакшы, негизи карап отуруп көпчүлүк үй бүлөлөрдө баягы ушул кыйынчылык учурларын бир аз чыдагандан кийин анан дейт кээде болсо азыр мен ушу дарыгерлер менен көп иштешкенге эмнеге таштап салдың десем, акчасы аз, убакыт жетпейт деп келет да. Анан кийин ушул жааты сиздерде деле болгондо, мисалы жаш үй бүлө болгондон кимдин башына келбейт Бул жаатта кандай кылдыңыздар? Болгон. Себеби эми биз баягы Союздун кезинде окуп калдык да. Ал кезде эми биз айлык жетип жетпей бул жерде жалаң акча үчүн иштебейсиң да. Медик болгондон кийин ушу элге жардам берейин. Бир өзгөчө. Анан биздин эл дагы бир башкача эл да. Сөзсүз жакшы карасаң, ийгиликтүү болсо өздөрү деле рахмат айтышат, ыраазы кылат. Анан такыр алган эмесмин деген бул калп болуп калат. Бул туура эмес. Биздин элдин пейили жакшы да. Эгер жакшы карасаң, ошо ооруну күнү түнү жакшы карап берсең, ал кетип аткан сөзсүз түрдө өзүнүн рахматын айтат. Чын жүрөгүнөн чыккан ошол жугат деп ойлойм да. Анан мен ошо жакшы врачтарга да айттым, өтө көп кызыкпаш керек да. Мыкты врач болуш керек. Күнү түнү ошол ооруну ойлоп, канча аракет кылсаң, ошону ооруган адам сезип турат. Ооруган адамды сөз менен айтып койсоң да болот да. Ушунча кыйналып келген адамды жакшынакай сөз менен, жакшы мамилең менен өз абагында карап, өз неметсең, тез эле айыгып кетет. Жаман сөз менен өлтүрүп койсоң да болот да. Ошон үчүн абдан жакшы көңүл буруш керек да. Сизде негизи хирург болгондон кийинчи ушундай хирург болом деп өзүңүздүн эле кыялыңыз беле, өзүңүз тандадыңыз беле бул кесипти? Ооба, себеби менден улуу агам дагы хирург болуп иштеп азыр пенсияда. Ал кишинде агамды да көрөт элем да, анан кичинекейимде мен өзүм дагы ушу больницага көп жатат элем. Ошо бутум ооруп калат, же суук тип эле кез жата берчүм, анан чоңойсом өзүм медик болом, өзүм айыктырам деп эле кыялдана берсем, ошол кыялыма жеттим деп ойлойм. Жакшы. Эми бул хирург негизи эле баардык ушул медициналык тармактагы баардык эмгек жаатын карай турган болсоң, хирургдар дайыма кан менен иштеш керек. Адамдарды уктатып коюп операция кыласың, ой, кыйын го. Бул жаатта негизи кыйын. Анан жакында бир эже айтат, хирургдар дайыма 100 грамм ичип алып анан операция кылат депчи. Мен айтып атпаймынбы? Андай болсо туура эмес операция болуп калат го депчи, тамашалапчы. Негизи бул жаатта кандай кыйынчылыктар болот сизде? Ушул адам союуда, операция кылууда? Бизде эми азыр бул акырындык менен көнүмүш болуп калат. Бул жаш кезде иштеп жүргөндө кыйынчылыктар болот. Себеби опыт жок. Анан экинчиден бизде биздин жарандарыбыз көбүнчө ушу хирургдарга көбүнчө өчүп кеткенден келишет да. Мисалы бөйрөк таш оорусу, таш оорусу, же жарабай, же ириңдеп, такыр болбой калган келген ошо кыйынчылык көйгөй жаратат да. Эси өз убагында келсе, ар бир нерсени өз убагында жасасаң, тез сакаят. Анан ушул жагынан көп көйгөй болот. Алыскы райондордон Баткен, мисалы үчүн Зара таштар боюнча бизде Кыргызстанда биринчи орунда турат. Акыркы кездерде ошол жактан суулар экологияда влиять этет экен, таза суу жок, арыктан суу ичебиз дейт. Ошолордун баары келип таштын пайда болушуна алып келет да. Өтүшүп, кыскасын айтканда, өтө өтүшүп, осложненный форма менен келгендер көп. Ошолор бизге абдан чоң көйгөй жаратат. Кыйыныраак болуп калат, лечение кылыш, операция жасаш, осложнение болот. Ошолор көп кездешет. Ошо эмгек жолуңузда мисалы кээде болду эле, ошо Айгүл эже үйдө эле отурса, ошо Айгүл балдар деле карап тамак жасап иштебей эле койсо деп анан, иштебей эле койсоңчу деген учурларыңыз болду беле? Болгон, көп эле болгон. Балдар каралбай калды, ооруп атат деп. Мен өзүмдөн башым өтүп, кээде балдар ооруп калат. Эми жаш бала болгондон кийин өзүң көрүп турасың, сапожник 5 сапог дегенде өзүң башка бирөөлөр оорусай, тиги даарыны, муну даарыны десең, өзүң ооруганда эчтеке айта албай калат экенсиң да, бул факты. Анан көп эле учурлар болду. Каршы болгонуңуз, Анан бирок кайра жеңем күлүп жайнап койсо мейли иштесең иште дейсиз анан. Кээде экөөбүздүн бирибиз чын эле башка эле кесипте болсок, ушу балдарды өз убагында каралбай алган учурлар болду. Садикте 1 саат, 2 саат кечигип ала албай калган учурлар көп эле болду.
көп болду. Эми баланын баягы 5-6 класс болуп өз алдынча мектепке барып келгенчек деле жетелеш керек да, алып барыш керек, алып келиш керек бул жааты кыйын. Мен Тилек мырзадан сурагым келип турат да. Азыркы мисалы сиз ата энеңиздин сүйлөшкөнүн угасыз үйдө, эми сиздер медиктердин үй бүлөсү болгондуктан силердин сүйлөшүүңөр ушул жөнүндө болуш керек негизги баягы жалпы бир темалардын биричи. Анан сиз окуп жүрөсүз, ушу билим деңгээлин салыштыргандачы кайсы учурга көбүрөөк баа берет элеңиз? Азыркы учурдун билиминеби же ата энеңиз окуган учургабы? Кандай десем, экөөнүн тең бирдей го деп койдум. Себеби окуу жайында да окуган, ошону айтасыз да, окуу жайында же болбосо үй бүлөнүн. Жок, мисалы ата энеңиздин тажрыйбасынан, сүйлөшүүлөрүнөн улам биздин убакта мондай окутчу, биз деген мояктарга чыкчубуз деп айтып беришет го ата энелерибизчи. Уруксат берсеңиз мен кичине кошулуп кетсем, бул салыштыра албайт да, себеби айырмасы чоң. Абдан айырмасы чоң. Эми азыр технология жанагы өнүккөн учур, интернет биздин учурда ал деген жок болчу. Библиотеканы көздөй чыккамай. Библиотека түнү менен уктабай абдан оор. Азыр окуш оңой да. Ошондо жакшы окушпайт. Себеби бизге да студенттер көп келет. Таанышыбыз келип келбей, биз ал убакча 4 эн болсо, 4 күн келбей койсоң, 4 саат калсаң, уже отчисление кетет элең да. Отработка деген академия отпускка кетирет эле. Кыйын болсо, азыркы менен асман менен жердей. Айырма чоң. Азыр эми уулуңузду карап отуруп, азыркы билим сапатына кандай баа берет элеңиз? Мен эми орто деп баа берет элем, анан мен көп айтам. Себеби биз өзү медик болгондон кийин, балам, жалаң эле интернеттен окуй бербей, көбүнчө китептен оку, өзүмдү пример кылам, кандай жатта, анан жана интернет менен окуган менен өзүмдүн окуганым практика жүзүндө кандай болот, эми көп кеңештерин берем да, ошону угат, көңүл бурат, мамасы айтат, мен айтам, буюрса жакшы, азыр өзү бюджетте окуп атат, окуусу жакшы. Кийинки кездери онлайн болуп кетти, онлайндан билбейм өздөрү кандай экен, эч биз ыраазы болбойт, биз үчүн жомок эле да онлайн окуп кетти деген. Ооба, туура айтасыз. Ушул дарылоо факультетин танда деп кимдин кеңеши болду сизге? Дарылоо, именно дарылоо ишин деген бул мен ошо кайра айткандай эле кичинекей кезимден эле ушул факультетти тандаганыңыз өзүңүздүн оюңуз болду. Себеби ушул факультеттен анан хирургия, урология, анан кийин ушудан чыгып кетсе болот да, ошентип бөлүнүп. Ошо кичинекей кезимден эле ата энеме карап, мен дагы атам жолун басып, буюрса уролог болом деген максатым бар. Ошого баратам. Жакшы. Сиздер да азыр практикага чыкпайсыздар да, же чыгып баштадыңыздарбы? Азыр практикага чыкпайбыз. 3-курстан чыгасыңар да, Биздин практика азыр деген каарылуу адамдарга барып жардам берүү, ошондой практика да азыркы. Жакшы. Качан бул ичке өзүңчө узкий специалист болуп кетет? Бул деген 6-курстан кийин узкий специальностька кирип уже эмет бөлүнөт. 6 бүткөндөн кийин интернатура деп коет, ординатура деп коет. Ошол учурда койчу. Анан ординатура 2 жыл өтүшөт. Андан кийин аспирантурага ошондо окуганда 8 жыл болуп калат да. Өзүңүзчү негизи мисалы азыр интернет, байке айткандай интернет жеткиликтүү, баарын биз дүйнөнүн аркы бурчундагылар кандай окуп атканын, кантип билим алып атканын билип коебуз. Аларда мен да аябай кызыккандыктан операция кандай болот экенин аябай карап, мисалы боорун кесип коюптур дегенде, кана кандай кесет экен деп ошондон бери карайм да. Эми сиз андан бешбертер карасаңыз керек. Ошо билим деңгээлине ушул жаатта кандай баа бересиз? Бизде Кыргызстанда мисалы Биздикине кандай дейсиз? Башка өлкөлөр менен салыштырып, биздеги мүмкүнчүлүктөр, башка өлкөнүн мүмкүнчүлүктөрүнүн баарын карап отуруп туручу, бизде дагы ушинтип окутса болмок дейт белеңер, же жок, ушул жетиштүү эле деп салыштырбайт белеңиз? Албетте мен ойлойм, биздики да өнүгүп, башка эмелерге окшошуп тоже өнүгүп жакшы болсо жакшы болот эле, бирок биздики деле жетишиштүү эле, жаман эмес. Биздин деле медицина жетишиштүү эле өнүккөн. Бирок мүмкүн сиз азыр практикага чыга элек үчүн ушундай айтып аткандырсыз. Ушул жерден уруксат мен кошумчалап кетсем, башкалар менен өктүргөн албетте биздин акыбалыбыз начарыраак. Жанагы заманбап аппараттар жок. Азыр бүт эндоскопия, даже давинчи деп жанагы эмелер менен операция кылышпады. Ушул мени көп ойлондурат да. Кээде окууга барабыз, чет мамлекеттерге барган, алардын жашоосун көрүп, алардын операциянын көрүп, бүт заманбап аппараттарын бар, заманбап. Бизде улуттук госпиталда дагы көп көйгөйлөр бар.
эми ушул аппараттар болсо биз жасайт элек. Мисалы пересадка почка боюнча бизде Турцияга барышат, Индияга барышат. специалисттер көп. Ошо барып окуп келип бул жерде жасайлы десек, бул жерде шартыбыз жок да. Ошо инновационный техникалар жетишпейт. Анан жанагы оорулар көз жумгандар көп. Индияга, Германияга баарын колдон келбейт. Чоң суммада акча менен барып, ушу жакын арада мына Тажикстанда жасап атышат пересадканы. Аларда аппарат бар. Аларда бар. Анан ушул эми өлкөбүз жаңы өнүгүү жолуна түшүп атабыз. Ушул аппараттар болсо биздин карапайым эл оорукчандар кыйналбаса, ал жалгыз эле барбайт да. Ал барганда ата-энеси менен же бир ага төлөш керек, жол киресин эсептегенде асмандын башында чоң ушул көйгөйлөр донор көп ойлондурат. Мен ушу тилейт элем да ошо Кыргызстан бизде өнүксөк, башка мамлекеттерде болуп теңтайлашып, адистер боюнча көйгөй жок. Бизде жетиштүү, баардык тармактан жетиштүү. Мурунку учурда салыштырганда биздин медакадемиянын деңгээли абдан чоң, экинчи орунда турчу да СССР боюнча. Даярдык боюнча дагы ушу көйгөйлөрүбүз эми баягы мурунку Союздун кезинде курулган больницалар ошолор иштеп атат. Эртең саны көбөйдү. Мисалы Союздун кезинде мынча 100 миңге мынча больница деп атайын салынган. Жаңы салынган больницалар жок десе, чачтылар көбөйдү да азыр бизде. Чоң көбөйдү. Негизи эле ошол жеке клиникалардын көбөйүшү бир топ эле чоң көйгөйлөрдү жаратат экен. Мен өзүм дагы көп байкап калдым да. Анан кийин эмне себептен ошол эле аппараттарды биздин мамлекеттик ооруканаларга алып келип кое албайбыз дейм. Эжеке, анда сизге суроо. Айгүл эже, неонатолог. Жакында бир эжеке менен сүйлөшсөк, бизде неонатологдор жетишсиз, биз деген өтө эле кыйналабыз бул жаатта деди да. Кесиптештериңиз жөнүндө айтып берсеңиз. Бул жөнүндө айтсам, бул региондордо ошол жакта врачтар жетишпейт. Мисалы бизге мына ординатурага келген кыздарды ошол жактын главный врачтары суранышат да, бизге жибергилечи, бизде иштеп кетишсин деп. Эми биз бул жакта үй-бүлөсү менен уже көп жылдан бери иштеп, биз эми ары бери которула албайбыз. Анан жаш кыздарды баргыла деп аларга деле кеңеш беребиз. Ошо көбүнчө региондорго жетишпейт. Шаарда деле, конечно, жетишпейт, бирок эми жетишкенге аракет кылып атабыз. Азыр менден мурун бул жакта жолдошум айтты го, мен дагы бир окуя эсиме түштү да. Канча жыл болуп калды? Бир 10 жылдай болуп калды. Мен как раз жумушта иштеп отурсам, бир кыз келип, мен силердин иштеген жериңерди көрүп кетсем болобу, реанимациянын ичин балдарды кандай көрөсүңөр деген макул деп уруксат бердим. Анан кирип көрүп чыгып эле анан бир маалда аябай эле алкышын айтып эле таазим этем силерге рахмат десе, эмне болду десем, айтып калды, мен уже Америкага кеткениме 10 жыл болду, Америкада иштеп атам деди. Анан кийин аппаратураларды жөнүндө эметип калды да. Бизде дейт бүт аппаратура, монитор, бүт баардыгы подключенный. Баланын мен өзүм детский бала неонатолог болгон үчүн бала жөнүндө айттым. Жолдошум мисалы уролог болгон үчүн урология жактан айтып атпайбы. Анан ошол кыз айтып атпайбы, бүт подключенный аппараттар, мониторлор кичине эле бирдеме изменение болсо аппараттан билип коебуз дейт. А силер дейт бүт өзүңөр көзүңөр менен өзүңөрдүн мээңерди иштетип, өзүңөр баягы клиникаларын, симптоматикасынан анан кийин диагноз коюп эмдеп турбайсыңарбы? Силер мисалы биздики аппарат иштебей калса, биз уже билбейбиз баланыкы эмнеси ооруп атат, эмнеси жетишпейт, же электролиттери кандай, же кандай болуп аткан. А силер болсо бүт өзүңөр көзүңөр менен, өзүңөрдүн опытыңар менен бүт диагнозун да коюп, бүт лечениясын өзүңөр эметип турбайсыңарбы деп аябай алкышын айтса, мен таң калдым. Ал ошо биздин аппаратурага аябай эметти да, кейди да. Силерде аппаратура ушунча. Өзүңөр аппарат экенсиңер деген турбайбы? Аппарат турбайсыңарбы дегенде, мен ага таң калсам, ал бизге таң калды да. Ошондой жактар бар. Ошо неонатолог болгондо эми силер баягы эрте төрөлүп калган, ара төрөлүп калган балдар менен алектенесиздер да. Кандай кыйынчылыктар болот ушул жаатта? Элестете албайм да, мисалы 500 граммдык баланы кичинекей мышыктай болгон. Кантип багасыздар? Айтып отурсак эми бул аябай эле чоң эме болуп кетет да. Бизде ооба төрөт деген оңой эмес. Көбүнчө биздин, особенно биздин төрөт үйгө жалаң бир кандай патологиясы бар, баланыкы же болбосо энесинин патологиясы, жүрөгү оорубу, почкасы оорубу, боору оорубу биздин роддомго жиберет, потому что биздики третичный уровень деп, пилотный деп бизге жиберет. Ошон үчүн биздин роддомдо оор эмелер көп болот. Ошон үчүн өлүм да көп болот.
Анан кээ бир баягы карапайым элдер түшүнбөй эле ой ушундай ушул адамда тигинде мынтип чарчап калды дейт бир жылдарда ыз ичүү болбоду эле аябай. Обследование жок келет, эч учетко турбайт, айылдан келишет көбүнчө. Сразу алтынчы республикага мен да аралашып калам да. Ооба. Анан ошон үчүн бизде өлүм көп. Анан түшүнбөй эле баягы айтып атпаймынбы карапайым эл. Ушул адамда өлдү десе мен мындай аябай кейип калам да. Мисалы городской адамдарда, конечно, аларда уже более жакшынага учетко турган, бүт обследовать эткендер төрөгөн үчүн аны алар билбейт да, түшүнбөйт. Ошон үчүн биздин иш аябай эле оор биздин роддомдочу. Анан бирок bizde дагы көп эмелер Германиядан, Америкадан келип эме не деп коет, опыт, обмен опытан болуп, алар менен бат-бат bizde занятиялар болуп турат. Бири-бирибизге көйгөйлөрүбүздү бөлүшүп турабыз. Бул жактан мындай өсүп чоңойгонго аракет кылып эметебиз да бизчи. Балдар, конечно, кичинекей төрөлгөн балдардыгы, мисалы чоң киши тияк оорутат, бияк оорутат дейт. Кичинекей баланыкын биз өзүбүз таап, өзүбүз бүт далилдешибиз керек. Анан кичинекей балага, мисалы биз кыргыздар төрөлгөндөн кийин баштайбыз го деп, орустарда же болбосо башка өлкөнүн немелери бала эненин ичинде жүргөндө эле уже мындай бала менен сүйлөшүп, бала менен байланышат. Бала сезет кандай. Бала ошону сезет. Тем более төрөлгөн балага именно биз мисалы биздин колубузда медсестра кыздар, медайымдар иштейт го. Алар дагы ошо өздөрү ошол кесипти сүйгөн үчүн келишет. Мисалы биздин кесипти түшүнбөгө келген кишилер сразу эле кетишет. Иштей албайбыз, кокуй кичинекей балдар менен иштей албайбыз деп кетишет. Ошон үчүн бизде иштеп аткан кыздар дагы аябай ушундай күйүмдүү. Кээ бир кыздар даже күйөөгө чыгып жаш кыздар, накта патриот кыздар. Ал ушундай кичинекей төрөлгөн балага действительно өзүңдүн жумшак мамилеңди, ал баланы аябай аяп, сүйүп эметпесең, жоготуп алышың оп оңой. Анан ошон үчүн биздин оң колубуз, биздин жардамчыбыз ошо медайым кыздар да. Ошолорго биз ишенген үчүн алар дагы аябай нежный отношение алат. Алардын денеси, кожасы аябай жупчукка болгон үчүн кичине кармаган жериң даже ыбырак болуп калат. Ошон үчүн бул балдарга өтө кылдаттык мамиле керек да. Негизи ушундай балдар канча айга чейин жана вакуумда жатышат? Эми өтө кичинекей болгондор, конечно, көбүрөөк жатышат. Кээде 1 ай, кээде 2 ай, кээде 3 ай. Ошол вакуум ичинен кадимкидей чоңоёбу бала же кандай болот? Ооба, ал жактан ошо бүт вакуумдун ичиндесилер, вакуум деп атпайсыңар, биз кювез деп коебуз, кээ бир инкубатор деп коет. Анын ичинде бүт давление, влажность, кислород, температураны создавать этебиз. Андан башка дагы биз энесин энесинин ден соолугуна жараша. Если энесинин ден соолугу позволять этсе, биз даже баланын жанына тургузуп коюп да кювездин немесин ачып беребиз. Энеси общаться этет, бала менен байланышып, кармап, сүйлөшүп, кээде ырдап берет. Кээ бир биз не только кичинекей балдар менен иштейбиз, еще энелер менен да иштейбиз. Кээ бир биринчи төрөгөн энелер алар билбейт да кандай. Аларды биз үйрөтөбүз. Мондай кыласың, сүйлөшүшүң керек, кармашың керек. Бала сенин үнүңдү сезет, сенин жытыңды да билет. Даже биз деле байкап турабыз. Мисалы биз кармалап эметкенде деле бала эметет го, эне келгенде башкача болуп. Ошолорду да байкап турабыз да бизчи. Эми биздики айтып атпайм, айтып берсек аябай эле көп убакыт алат. Негизи ошол эне болуп калган айымдар, бала төрөлгөндөн кийин анан бул жашоо такыр башкача керемет экен дейсиң го. Силер ошол нерсени күнүгө көзүңөр менен көрүп, колуңар менен кармап, мисалы баланын жаралышы, баланын төрөлүшү, ошол киши болуп кадимкидей бир жаңы адам жарык дүйнөгө келип калган өзү эле бир керемет го. Мен таң кала берем да, кантип депчи. Бизде СМС каттар бар, карай кетели, анан саатыбызды уланталы. Кутман кечиңиздер менен Айнура эже жана конок эжеке, саламатсыздарбы ардактуу коноктор? Майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Негизи дарыгер болуу менин кыялым, бирок таптакыр орундата албайм. Учурда 2 балам бар, өзүм болгон медсестрамын. Менин кыялым, бирок балдарым менен бул мүмкүн эместей сезилет. Чоң рахмат, сиздердин айткан сөздөр мага дем берди дейт. Жакшы. Кийинки кутман кечиңиздер менен айымдар жана мырзалар, майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ишиңизди илгерилей берсин. Балдардын алкышына, энелердин мээримине бөлөнүп жүрө бериңиз дейт. Сизге тилек окшойт. Чоң рахмат, ырасчылык айтабыз. Рахмат. Анда биз затыбызды улантып, карамагыбызда 20 мүнөт калыптыр. Мен Тилек мырзага дагы бир тийишким келип атат. Азыркы мен мисалы бул жаатта окубагандыктан билбейм да, ошондуктан бул жаатта негизи билим алып жатканда дарыларды кайсы учурда эмнени саят, кандай кылат, бул азыртан эле башталабы же бул кийин гана болобу? Мисалы сиздердин окуу практикаңарга эмне кирет?
биздин окуу практикага вот же жалпы эле анатомия деген сыяктууларбы? Вот экинчи курстан бизге ошолор кирди, сиздин сурооңузда. Дарылар, кайсы дарылар кандай колдонулат, дарылардын түрлөрү, жидкий же болбосо катуу же пыль деген ошонун баары бөлүнөт. Ошол деген ар кандай сабактар өзүнчө бөлүнөт да, фармакология, анатомия, бирок биздин окуу жайыбызда сабак деген аябай көпкө бөлүнөт да. Мисалы анатомия эле, жөнөкөй эле анатомия бул жөнөкөй анатомияга бөлүнөт, патологический анатомияга бөлүнөт, топографический анатомияга бөлүнөт да. Ар кайсы ушул сабактарда өзүнчө да. Анан кийин менде да суроо болот да, мисалы сиз деле мүмкүн өзүңүзгө суроо жараткандырсыз. Мисалы жөнөкөй эле тилекке каршы акыркы учурда онкологиялык оорулар абдан көбөйүп бара жатпайбы? Онко оорулуулар көп да. Анан ушул эле адамдардан сурамжылоо жүргүзүп калсаң, бизде химиотерапия таптакыр башкача, бизде залалдуу, жаман, зыяндуу жактары көп. Чет жактан алып келсең, ал жакты канча эмес дешет да. Бул жаатка сиздин өзүңүздүн жеке оюңуз кандай? Менин жеке оюм деген бул өзү эле химиотерапия деген бул эми бир четинен эми тиге пайдасы бар дечи, эмесине, оорусуна, бирок бул деле башка четинен абдан зыян да организмге. Бирок адамдын башка эмеси жокку дейм, кандай десем. Мисалы жөнөкөй эле бизде кайсы бир учурда химиотерапия алса чачы түшүп, кашы түшүп, адамдарда мындай өзгөрүлүү, сырткы өзгөрүлүү байкалат. Чет жактан алгандар бар экен, мен көрүп алып аябай таң калдым да. Тескерисинче чачтары капкара болуп чыгып, ошол эле мисалы Түштүк Кореяда. Анан таң каласың, эмне себептен депчи. Менин оюм боюнча бул деген аппаратура биздин өлкөбүз деген вдруг кандай десем, финанс боюнча же болбосо уруксат боюнча биздин эме жок да. Кандай десем, ушундай аппаратуралар биздин Байкеден сурай кетейинчи. Мисалы эми химиотерапиянын көбү шприц менен эле сайылат да. Көпчүлүгүбүз венага шприц менен сайылат. Эгерде бул радиологторго тийишпей турган болсочу, ушул дарылар боюнчачы биздеги дарылар кандай, көзүн сапаты кандай? Өзүңүздүн тажрыйбаңыздан бөлүшүп кетсеңиз. Эми биздеги онкологический оорулар боюнча өзүнчө чоң институт бар. Бизге да түшүп калышат. Мунун алар көбүнчө специалисттер жооп берсе жакшы болмок. Өзүңүздүн оюңузду айтам да. Менин оюм боюнча абдан кымбат. Бизде заманбап дагы эле жетишпейт. Бул эми химиотерапиядан айласы жоктун оокаты да, бул деген таза айыктырбайт. Мындагы 8% чейинки онко оорулардын түрлөрү көп болот. Башталышы, орточо стадиялар көп болот да. Анан метастаз болуп калгандан кийин бул да жардам бербейт да. Ошон үчүн ошо жаңы ооруп аткан же болбосо ушундай диагноз коюлган адамдар болсо, ошону созуктурбай, чым канча эрте кайрылса, ошончо результат жакшы болот да. Бизде көбүнчө жана башында айтып кеткендей, эч маани бербей, такыр бүт жалаң, мисалы бөйрөктү алсак, бөйрөктүн жанындагы башка органдарга чейин өтүп кетет, өпкөгө, боорго, мээге чейин чаап кетет да, кан аркылуу. Ошого жеткизгенден кийин жардам бериш кыйын болуп калат. Анан айла жоктон химиотерапиялар башталгы стадияларында жакшы жардам берет, алса болот. Ушундай көйгөйлөр болот. Ошол дары-дармектер жөнүндө сөз кылып атып, мен да таң калдым. Жакында чет өлкөдө 7-8 жылдан бери жашаган адам менен сүйлөшсөк, бизде силердегидей цитрамон, анальгин жок дейт, бирок силердеги дарыны бизден ичсек, ал бизге таасир бербейт. Биздин дарыны силер ичсеңер таасир бербейт деп калды да. Мен таң калып атпайм, эмнеге десем, эмнеге билбейм, аны дарыгерлерден сураш керек дейт да. Ошондон улам мен Тилек мырзадан сурап аткам да, эмне айырмачылыгы бар, ушул жаатта кызыгып көрдүңүз беле депчи. Сизде кандай дейсиз? Эми биз Союздун кезиндеги системабыз бизге окшош. Протоколдор бир. Жалпы СССР өлкөсүндө. Биздики Орто Азия, анан Россия менен абдан окшош, мурунку союздук республикалар, Армения биздики окшош да. Эми мурунку заманда Европанын, Американын жалаң кол ээрчилик заман, күндө эле телевизордон көрсөтө беришти. Буларда күндө митинг болот, күндө согуш болот деп бизди тескери жагынан окутушат. Ошон үчүн көрсө бул этапты булар мурун өткөн экен да, 100 жыл мурун эле. Ошон үчүн айырмасы чоң. Медицина жагынан, экономикалык жагынан, шарты жагынан, жашоо жагынан
менталитет баардык жагынан алдыга кеткен экен да. Биз эстирип алганда эми эстирдин жакшы жактары да болду, жаман жактары ушулар деп ойлойм да. Дагы ошолордон арыла албай жүрөбүз да, дагы Россияны карайбыз. Алар эмнени жазса ошону ошону турабай. жазабыз, кайсы вирус, кайсы препарат, вакцина болсо ошону жасайбыз. Ошондон дагы кутула албай келатабыз да. Көз каранды. Негизи ошол айырмасы ушу деп ойлойм мен. Рахмат, жакшы ой болду. Сиздерден сурагым келип атат да, ошол эми сиздер адамдын денесин да, жүрөгүн да дарылап жүргөн адамсыздар да. Адамдын ден соолугу үчүн эмне керек экен негизи? Ошол кандай адам оорубай жакшынакай жүрүп алат? Адам ден соолугу үчүн эмне керек? Канткени биз оорубай жакшынакай саламаттуу жашай алабыз? Менин оюм боюнча эң биринчи көбүнчө оорулар көбүнчө баягы жашап калган улгайган кезде 50 жаш 60 жаштан кийин көп кездешип атпайбы, 70. Эң биринчи адамга покой керек. Тынчтык керек. Балдарың жакшы болсо, кыздарың жакшы болсо, көп кейбесең, турмушуң жакшы болсо, келинчегиң жакшы болсо, бир туугандарың жакшы болсо, өзүң тынч болгондон кийин биз ооруну өзүбүз эле чакырабыз да. Анан жетишпей, тамак аш жетишпесе, экономик кризис болуп атса, азыр элдин баары эле политик баары эле нервный болуп калды. Баягы телевизордон көрсөтүп кой розыгыштарды биз жасасак сабап кошо айтышып кетет да. Ошон үчүн эң биринчи нервный системадан зависит этет. Анан балдарың жакшы караса, ошолой кейитпей, эң баштык кылбай, жакшы окуп, өздөрүнүн турмуш жолун таап, үйлөнгөн өздөрү менен өздөрү болуп кетсе, бул ата эне үчүн бул чоң байлык, кубанч деп ойлойм да. Эң жогорку байлыгы ушу балдар үчүн жашайбыз да. Ушулардын татынакай жашаганы чоң дем берет да. Биз деле оорунун өзү, давление деле ошондон болот, инсульт деп коебуз, жүрөк деле ошондон болот. Стресс, депрессиядан. Ошонун баары, ошон үчүн мен кеңешим балдарга жакшы тарбия берип, ошонун жемишин алып, ал үчүн бала чакага жакшы тарбия бериш керек. Биз коомубуздагы кишилер өтө эле эң баш болуп кетип атабыз да, чынын айтып келгенде. Баарыбыз эле башыбыздан канча революция өттү. Эми оңоло турган, биздин президент аткан оңоло турган убакыт келди. Биз ички дүйнөбүздү оңошубуз керек. Бири бизге болгон мамилебизди аяр мамиле жасап, жаманды битти чапкыла берсең деле ал кабанак болуп калат да. Жана келинчегим айтып кеткендей, даже кичинекей курсактан баштап бала менен сүйлөшөт да. Ушунун баары келип жыйынтыгы бир болуп калып атпайбы деп ойлойт элем да. Неонатолог кичекебизден сурай элечи. Өзүңүздүн жеке байкооңуздан кандай энелерден дени сак, жакшынакай балдар төрөлөт? Не деп коет баягы жакшы бала төрөш үчүн эне өзүнүн ден соолугун караш керек. Боюнда боло элек деле уже кыз кезинде эле же болбосо бала төрөлгөндө эне көбүнчө эне атасы жумушта болот. Эне деген балдарга көбүрөөк тарбия берет, көбүрөөк өзүнүн эмелерин үйрөтсө, жакшынакай чоңойт. Анан ден соолук жөнүндө да айтып кеттиңиз го, ден соолукту ошо кичинекей бала кезден эле баштап үйрөтө башташ керек. Биринчиден туура кыймылдоо, орусча айтканда физкультура, гимнастика дегендерди ошо эртең менен турганда кичине зарядка жасап, антип ошолорду кичинекей кезинен баланы көндүрүп койсо, ошол боюнча анан ден соолукта чың болот. Бирок бул именно физический жактан болуп атпайбы, андан башка еще аң сезим ар дайым мындай бирөөгө жакшы сүйлөп, жакшы улубат, күлүп, жакшы мамиле кылып жүрсөң, эл да сага ошондой кайтарат. Ошондо бул жагы айткандай нервный болбой, элдер да ошо бири-бирине жакшы мамиле кылса эле ошол ден соолук ошондон. Анан туура тамактаныш керек. Самый главный ошо азыр бизде мен мынтип ойлойм да, мындай кыймылдаганда азыраак, азыр мына бүт деле компьютер, биз мурун чын эле библиотека чуркачыбыз, азыр болсо балдар раз интернеттен таап алышты, ошондой сыяктуу да. Ошон үчүн кыймыл аракет обязательно, физический нагрузка керек, андан башка туура тамактаныш керек. И самый главный ошо элдер бири-бирине туура отношение, жумшак, сылык, добрый отношение деп коет го, ошондой болсо мен ойлойм да ошо биздин коом деле жакшынакай оңолуп кетет. Анан ошо ден соолук боюнча кыз кезинен баштап кыздын ден соолугу жакшынакай болуш керек, туура тамактаныш керек. Мисалы азыр бизде төрөгөндөрдүн көбүндө кан аздуулук көп, анан ушу давление бөйрөк жактан кеткен болот. Бул ошо кичинекей кезинен эле туура эмес эметилген да, булардын ден соолугуна уже зыян келген үчүн көп аялдар ушундай ден соолугу төрөлөт балдар. Союздун кезинде бир жакшы жери, ал кезде бүт профосмотр деген болот эле.
шарттуу түрдө бүт өткөзүп турат эле. Жылыга өпкөсүн, эриңин өткөзүп, флюорографияны өткөзүп, УЗИ жок болсо да анализин өткөзүп, сурамжылап, осмотр кылып, сөзсүз осмотр кылып. Мектепте бүт Мектепте тиштерин болот эле, дарылачу, тиштерин да бүт осмотр кылып болот эле. флюорография, Абдан прививкалар чоң көңүл бурчу да. Азыр ушул деген жок болуп кетти да. бүт акча менен. Туберкулез деген оорулар көбөйдү, Айтпаңыз. өпкөдөн тартынат да, онкологический оорулар көбөйдү. Инфекция, Инфекцияны вирус айтпай толтура. коебуз. Тилек мырза, болочоктогу ошол медик катары, дарыгер катары болочок медицинаны кандай элестетесиз? Бөлөчөк медицина. Ооба, болочок медицинаны кандай элестетесиз? Мен деген Бир ойлойм. 5 жылдан кийинки учурда кандай деп элестетесиз өзүңүздү? Мен деген ойлойм, буюрса өнүгүп, ушундай медакадемияны эле уже акырын бүтүрүп өткөн кезде азыр деген заман абдан өзгөрүп атат. Себеби жаңы технологиялар, мисалы ушул деле карантин убагында медакадемия реконструкция болуп, ичинде абдан көп жаңы технологиялар келди да. Жаңы сенсорный чоң телевизорлор да келди. Кандай башкача айтканда Өзгөрүүлөр болду, жакшы. Өзгөрүүлөр болду да, абдан көп эле. Мисалы эми сабактар өткөндө деле эми жөнөкөй досканын ордуна интерактивный доска бар болуп калды. Сенсорный телевизорлор, ошактан эле мисалы биз ар кандай микромолекулярный организмдерди көрүп же адамдын деле эмесин, денесин көрүп чоңойтуп, ар кандай слойлоруна чейин көрсөк болот да, ички бүт органдарын ар кандай Техника өзгөрүп баштады. өзгөрүп баштап атат. Менин оюм боюнча ошо сиздин сурооңузга ушул деле 5-6 жылдын ичинде деле абдан көп өзгөрүүлөр болот го дейм. Эгерде келечекте бир 5 жылдык планды коюп туруп, анан кийин тилек ошо медицина жаатын каалагандай кандай кылып өзгөрткүн келет десе, эмнеден баштайт элеңиз? Эми сиздер, ооба, сиз эми жаш жигитсиз, креативдүү, келечекке кең караган, жаштык бул өзү күч деп коет эмеспи? Кандай кыялданат элеңиз да? Кандай эмнени реконструкциялап, эмнени өзгөртөт элеңиз? Мен деген кандай десем, бир кыялданып көрүңүзчү. Кыялдарым ошо атанын сөзүнө кошулуп айлык деп койсом болот. Себеби билебиз, биздин өлкөбүздө айлык деген өтө эле аз. Өтө эле аз. Кандай десем еще, биздин өлкөдө врачтар абдан жетиштүү эле, абдан акылдуу, абдан колуна көп нерсе келгендер, бирок биз карасак мондай бизге атам айткандай эле ошол эмелер, уруксаттар же болбосо аппараттар жетишпеш үчүн эле биздин өлкөбүз ушундай өрөөндө кичине кармалып турабыз. Мен айткандай ошондо сиз аппараттар менен камсыздамак белеңиз заманбап. Ошондо ойлоп коем. Мен кошумчалап кетсем, бизде медиктердин көпчүлүгү биз Союздун кезинде иштегендер биз калып калдык да, накта патриоттор калдык. Азыркы жаштар чет мамлекеттен окуп келип үйрөнгөндөр көпчүлүк кетип калып атышат да. Себеби келечек жок болуп атат да. Мен да Кудайдан тилейт элем, мына жаңы президентибиз келди, биз да ушу өнүгүү жолунда өтүп, Кыргызстанда өнүккөн, өскөн, башка өлкөлөргө барып жалдырап, ошолордун дарысын сурап, ошолорго операция болуп, жол кезин төлөп жалдырбай, ошолордун баары өзүбүздүн өлкөдө жаңы заманбап больницалар курулса, элибиз карапайым эл кыйналбай, эч жакка кетпей өзүбүздүн Кыргызстандан дешени алганга шарт түзүлсө, мен чоң бакыт деп эсептейт. Рахмат. Ардактуу коноктор, биздин карамагыбызда саналуу гана мүнөттөр калды. Жанатан бери байкап келатам, дарыгерлердин үй бүлөсүндө кантип бири-бирин тыйып, кантип урушат болдук экен десем, жок, байке менен эжем ортосунда чарк-чурк эткен эч нерсе болгон жок. Негизи эми үй бүлө болгондон кийин ар кандай учурлар болот да. Анан сиздердин үй бүлөңүзгө кааларым дайыма тынчтык болсун. Анча-мынча идиш аяк кагышса да, бирок кайра ордун жаңы идиштер, андан да кымбатыраак идиштер толуктап, аяр мамиле көбөйө берсин. Уул кыздарыңыздар менен бактылуу болуңуздар. Жогоруда байкебиз неберелер жөнүндө айтып берип атты. Мен да аябай өзүм көз алдыма элестетип, мотураңдап чуркап жүргөндөрүн элестеттим. Достор, биз сиздер менен коштошуу учурдабыз. Бүгүнкү коногубуз Термечеков Токтубек Мырзакулович, Улуттук госпиталда шашылыш кабыл алуу жана операция жасоочу урология бөлүмүнүн бөлүм башчысы болду. Ошондой эле анын жардамчысы мамлекеттик бала жана энени коргоо борборунун жандандыруу бөлүмүнүн дарыгер неонатологу Тасымбекова Айгүл Назаралиевна. Эки мыкты дарыгердин эң кичүү уулу Көкүрөк күчүгү медициналык академиянын дарылоо факультетинин 2-курсунун студенти.
Мурзакулов Тилек Токтобекович болду. Мен өзүмгө да ойлоп коем да, эгерде мага өзгөрт деп бийлик бере турган болду, эмне кылмакмын дегенде, дарыканага, ооруканага барсаң, адамды стресс кылган, оорубаган адамды ооруткан кезектер бар го, узун да. Ошол нерсени жоймокмун дей берем да. Бул жаатты карап отурсаң эң эле жөнөкөй, бирок колубуздан келбей жатат бул жааты. Достор, оорубаңыздар. Адамдын ден соолугу биринчи байлыгы. Ал эми адамдын ден соолугу болгону гана позитивдүү маанайдан, кубанычтан башталат экен. Сиздерге эркин микрофон. Сизге да чоң рахмат. Ошо бизди үй бүлөбүз менен чакырып, ой бөлүшүп, баарлаштык. Чоң караш билдирем. Болгону да бүгүн улуу күн аялдардын ыйларак майрамында, жана башында айтып кеткендей, эң биринчи медик катары кыргыз элине, жалаң айымдарга эмес, жалпы кыргыз элине чың ден соолук, ынтымак, өлкөбүз өнүгө өссө экен, ынтымак болсо экен, бири бирибизди колдоп, жалаң эле жаштар коюп, өнүгүү жолунда түшөбүз деген ойдомун. Ошону айтмакчымын. Рахмат. Эжеке. Дагы бир жолу майрамыңар менен баарыңарды. Эң биринчи ошо ден соолук каалайм. Ушу өлкөбүз жашнакай болуп өнүгүп, балдарыбыз ушул өлкөдө кенен жашнакай жашаса экен, урпактарыбыз чет өлкөгө кетишпей, ушу өзүбүздүн Кыргызстанды өнүктүрө берсе экен деген жакшы ойдомун. Жакшы нукка түшсөк керек. Рахмат. Анда Тилек мырза. Мен да кошулуп 8 март майрамы менен баарыңарды куттуктайм. Рахмат. Ошо эң биринчиден кыргыз элине узун өмүр, чын ден соолук каалайм. Сиздерге да рахмат ушундай бүгүнкү эмеге. Ошо эчиңиздер оорубаңыздар, бүт жакшы болсун. Чоң рахмат. Майрамдарда дарыгерлердин үй бүлөсүндө кандай майрамдашат? Сиздердин үй бүлөлөрдө кандай? Ушундай 8 март, 23 февраль, жаңы жыл деген майрамдарда. Үйлөрдүн неберелерибиз жокто өзүбүз абышка кемпир болуп, балдар кичинекей кезинде чыгат элек. Эми азыр турмуш кырып, кыздарыбыз чогулат, неберелер чогултуп, аларсыз эчме эстете албайм да. Кыймыл жок. Ар бир майрамдарда ылайыктуу же баардык кыздарым келишет, неберелерим келишет, күтөбүз да. Майрам болгондо. Азыр ошо неберелер менен болуп калды, оюбуздун баардык ошолордо. Чоң үй бүлө болуп майрамдай турбайсыздарбы? Чогуу. Жаш кезде эми жолдошум романтик болчу. Майрам болобу, жөнөкөй. Азыр өтүп кеттиби романтик? Жок, азыр эми балдарыбыз романтик кылдык. Убагында болсо жолдошум үйдө эметпей, сразу эле ошо тоо жака же бир жака путешествие алып кетчү да. Ал бала кезибизде, жаш кезибизде балдар майда кезде даже коляскабыз жок кезде аябай эметчү. Ана коляска алганда, машина алганда сүйгөнбүз. Экөөнү отургузуп алып, алдыңкы этажына кийимдер салып алып, бийигирээк жерде тим эле ушундай күндөр өткөн да. Кубанып. Азыр болсо майрамдарда балдарыбыз жетип келип эле майрам кылып жүрүшөт үйдүн ичин. Жакшы. Эжеке, дагы бир жолу майрамыңыз менен сизди чын жүрөктөн куттуктайм. Ордуңуздан жылмаюу кетпей, эмгегиңиздин үзүрүн көрүп, ушундай үй бүлөңүздүн төрүндө ушундай кадыр барктуу болуп жүрө бериңиз. Анан сизге дагы ишиңизге ийгилик каалайм. Байке, сиздердин үй бүлөңүздөр менен таанышканыма абдан кубанычтамын. Негизи өтө чанда кездешчү, ынтымактуу, жүзүңөрдөн жарык төгүлүп турган сонун үй бүлө экенсиздер. Мен абдан кубанычтамын сиздер менен таанышканыма. Анан ишиңиздер илгерилей берсин. Ал эми Тилек мырзаны буюрса бир болочоктогу 10 жылдыктын ичинде мыкты уролог деген наам менен көрүп калалы. Рахмат айттыңыз. Бар болуңуздар достор. Кайрадан сиздер менен амандашканча эртең таңкы саат 8-де ушул жыштыктан күтүп алам. Аты жөнүм Айнура Миназарова. Айымдар, майрамыңыздар менен. Саламат болуңуздар. Жаралдың қайдан өмірге